8 гектар айдоо жери сатылат туугандар. Сокултун центринен 5 километр аралыкта жайгашкан жана мынакей арыктан суугаранга шарт бар жана электр энергиясы киргизгенге деле мына болот экен. Могу жерде жакын жерде столба жайгашыпты туугандар. Видеону аяғына чейин көрүңүздөр жана бул видеону жогото албайын десеңиздер лайктан басып сактап Айдоо жер издеген достор менен дагы видеону бөлүшүп унутпаңыздар. Эсин номер азыр видеонун жүрүшүндө айтылат. Сатылуучу айдоо жерге баруу үчүн сиздер туугандар Сокултун центринен Фрунзе центральный көчө жана Калина көчөсүнүн кесилишинен түндүктү карай жүрөсүздөр. Барып жатып Арал айылына жетесиздер. Аралдын аркасы. Ошол арка аркылуу Аралдын центральный көчөсү менен барсаңыздар деле болот, же Аралдын бүтөр жеринен сол тарапка карай жүрсөңүздөр деле болот. Айылдын ошол Арал айылынын бүтөрүндө айдоо жерибиз жайгашкан, бүтөр жеринде. Так, дагы эмне маалыматы туугандар? Эми калган маалыматты мен айдоо жерге барып жиберейин. Ушул жерден центрден 5 километр аралык болуп калат айдоо жерге чейин. Арал айылынын центральный көчөсү, мектеби жайгашкан көчө менен түз эле түндүктү карай келсеңиздер, ушул көчө бүтүп айыл бүткөндө эле мына айдоо жерибиз жайгашкан. Машина кирип чыкканга мондай арка турбада орнотуптур туугандар. Кааласаңыздар бул тарап менен дагы келип кетсеңиздер болот экен. Айылды аралабай бул тарабы менен, айылдын бүтөр жери менен. Бирок азыркы учурда кыш болгондон көчөлөр бир аз лай экен. Ошого биз бул жактан кирип чыккан учурубуз. Так, дагы эмне маалыматы? Мынакей көчөлөр айдоо жерге кирип чыкканга мондай турбалар орнотулган. Так, арыктан суу бар арыктан туугандар. Мынакей бул жактан арык менен жерди суугарасыздар. Электр энергиясы керек болуп калса эгер мына бул кошуналар менен сурап иш кылса, столбар ушул жерге келген. Негизинен электр энергиясын деле киргизсеңиздер болот экен. Так, дагы эмне маалыматы? Скважина казып ичкенге суу чыгарам десеңиздер, бул жактан ичкенге ошол скважинаны көп деле казып уура болбойт экен туугандар. Скважина бат чыгат экен туугандар. Так, документи боюнча айтсак, жашыл китебинде жеке менчик деген ошол жеке менчик экен, жашыл китеп жеке менчик деп жазылыптыр туугандар. Так, эң эле чыгыш чекарасы мынакей. О жактагы арыктан түз ылдый карай кетет. Ылдый жагы туугандар мынакей. Могу арык сыяктуу байкалып турат туугандар. Ошол жерге чейин. Өйдө жагы бул жерге чейин болот. Батыш тарабы мына бул жакка чейин азыр барып ал жакта да көргөзөм. Так, азыркы учурда айдалып мына быйылкы жылга даярдалган ушундай топурактагы айдоо жерлери. Быйылкы жылга туугандар арпа сепкен экен бияка. Кошуна беди айдаптыр бул жактагы. Бул жактагысы жүгөрү. Анан кызылча менен алектенгендери бар экен туугандар. Сокултун центрине жакын 5 километр. Так, дагы эмне маалымат? Бул жакта жана клубника эккендерин да көрдүм мен келип жатып туугандар. Ошол скважина казганга деле бул жакта көп терең казбасаңыздар деле ошол скважина чыгарса болот экен туугандар. Бул жактан скважиналар бат чыгат экен. Так, эң эле батыш чекарасында бул аракка чейин. Ушунан түз кете берет. 8 гектар аянты. Дагы эмне маалыматы? Эми калган маалыматты келип көрөсүздөр. Баасы туугандар бул айдоо жердин гектары $8.000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери 0709 86 62 06. 0709 86 62 06. Лайктан басыңыздар. Айдоо жер издеген достор туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.